Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүн силер менен маселелерди чыгарабыз. Мурунку темабыз параллелепипед жана тик бурчтуу параллелепипед болчу. Азыр биз карай турган маселе номер 29. Тик параллелепипедде 6 метр жана 8 метр болгон негизинин жактары 30 градус бурчту түзүшөт. Каптал кыры 5 метрге барабар. Бул параллелепипеддин толук бетин тапкыла. Демек, анда биз параллелепипедди чийебиз. Тик параллелепипеддин каптал кыры негизине перпендикуляр болот. И параллелепипедди белгилеп алабыз. А, Б, С, Д жана А1, Б1, С1, Д1. Бизде берилди. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипед. Негизин жактары А, Б барабар 6 метр, А, Д барабар 8 метр. Жана ушул жактардын ортосундагы бурч 30 градус деген. Демек, Д, А, Б бурчу 30 градуска барабар. И каптал кыры А, А1 барабар 5 метрге. Маселе боюнча биз параллелепипеддин толук бетин табабыз. С толук бети. Толук бети дегенде биз баардык грандарынын аянттарынын суммасын табышыбыз керек. Ошондо чыгаруу. Биринчи С, А, Б, С, Д деген параллелограммдын аянтын табабыз. Бул негизи. Параллелограммдын аянты А, Б көбөйтүү А, Д көбөйтүү синус 30 градус болот. Ошондо 6, 8 жана 2ден 1ди көбөйтөбүз. 24 метр квадрат болду. Экинчи С, А, Б, Б1, А1 ногу гранын табабыз. Ошондо бул 6 метр болчу. Каптал грандардын баары тик параллелепипедде тик бурчтуктар болот. Ошондуктан биз 6 көбөйтүү 5 барабар 30 метр квадрат деп табабыз. А-быны А1ге көбөйтүп койдук. Үчүнчү С, А, Д, Д1, А1 деген тик бурчтуктун аянтын табабыз. Ады бизде 8 метрге барабар, А1 5. Ошондо 40 метр квадрат болот. Ошондо биз азыр эми толук бетин табыш үчүн табылган грандардын аянттарын 2ге көбөйтүп коебуз. 2 көбөйтүлгөн 24 плюс 30 плюс 40 барабар. Мунун баарын көбөйтсөк, ошондо 188 метр квадрат болду. Демек, жообу 188 метр квадрат экен. Дагы бир жолу карап коелук. Ошондо бизде маселе боюнча тик параллелепипед берилген. Анын негизин жактары 6 жана 8 метр болчу. Ортосундагы бурч 30 градус. И каптал кыры 5 метрге барабар болчу. Бул берилген параллелепипеддин
толук бетин тапкыла деди. Толук бети дегенде баардык грандардын аянттарынын суммасын табышыбыз керек. Биз 3 гранынын аянтын таптык мына. И 2ге көбөйтүп койдук. Анткени карама каршы жаткан грандардын аянттары бири-бирине барабар болот. То есть каптал грандары, карама каршы жаткан грандары параллель болушат и барабар болушат. Ошондо биздин жообубуз 188 метр квадрат чыкты. Маселе чыгарылды. И үйгө тапшырма анан жазып коем.